Сүйінші достор, Кыргызстанда көп аялдуулук маселеси чечилди. Эми көп күйөөгө чыгууга уруксат берилиптир. Эмне дейин, ошо үй бүлөгө мен 3-чү күйөө болуп келдим. Кичүү күйөө болуп, баары жакшы, улуу күйөөлөр иштеп атышат, акча таап атышат. Менин милдетим болсо, ошо биздин үчөөбүздүн аялыбызды сүйүшүм керек күн сайын. Ошо баары жакшы. Сүйүнчү, Кыргызстанда сөгүнбөгөн жалгыз милиционер табылды. Сүйінші достар, бізде ғана бидің кереметі менен дарылаган докторлар бар. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук 1-каналдын эфиринде Сүйүнчү долбоору. Сүйүнчү урматтуу гандар, саламатсыздарбы? Ар жекшембиде мындан кийин сиздер үчүн кызыктуу жана жагымдуу жаңылыктарды сиздерге калтырбай айтып турабыз. Буйрса. Аны менен бирге баса белгилеп айтуу кетчү нерсе, сиздерди 22-25-те ар дайым кубандыра турган Урмат Усенов, Эрмек Нурбаев жана мен Бакыбай. Башкача айтканда Байсарин. Достор, менде жаңылык бар. WhatsApp программасынын Бишкек шаарына абдан пайдасы тийип жатты. Уктуңарбы? Не ол? Жөнөкөй эле. Кандайча? Тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчиси Рыспек Сарпашев. Сарпашев. Спутник агенттигине Бишкектин үйлөрүнө чапталган баракчалар жөнүндө айтып берди. Албетте белгисиздер баракчалар чаптап кеттир, эгерде короңуздардагы таштандылар эгерде орду менен убактысы менен алынбаса, жиналбаса, анда WhatsApp аркылуу сүрөткө тартып 0550 22 06 15 номерине жиберсек болот экен. Болгондо да ал номер ошол ишкананын жетекчисине. Бардык каалоочулардын баары жөнөтө берет экен. Ооба, номер жазып алсаң болот. Менче мындай болсо жакшыраак болмок да, ошол таштандын фонунда селфи кылып, өзүңдү да кошо тартып жиберсең, мындай ишенимдүүрөөк маалымат. Башкача айтканда бул мэриянын жаңы алган техникасы жана мэриянын смартфон уюлдук телефону бар экен белгиси. Белгилүү болуп турат да. Ооба, мен ойлойм бизге келген туристтерге да жакшы жаңылык го. Селфи көп мынакей мактана турган. Ооба, эски архитектуралык таштандылар бар экен. Анын айтымында, ишкананын жетекчисинин айтымында, баракчалар кокустан эле пайда болгон жок. Биз атайын даярдаганбыз. Бирок негедир бир интервьюда номеримдин жайылып кеткенин кечээ гана билдим дейт. Себептен түнү менен 20 гана билдирүү келиптир. Биякты алып кой, тиякты алып кой, биякты жыйнап коела, тиякты жыйнап коела деп. Бир чети мен үчүн бул жардам болсо, бир чети мен бир күндө Бишкек шаарынын бардык таштандыларын карап чыкканга убактым жок. Бирок ким кандай айтат билбейм, бирок менимче бул жакшы жаңылык. Себеби мезгилдин талабына ылайык жасалган иш WhatsApp эми бул өнүгүү алдыга карай жылыш бар деген түшүнүктү билдирет деп ойлойм. Жакшы менимче. Эми элдин наразычылыгын кабыл ала турган бир канал пайда болуптур. Ооба. Ыңгайлуу шарт. Эми эл бул номерге таштандыларын гана сүрөтүн жибербестен болгон мэрия болгон нараачылыгын бардыгын жиберсе болот. Ушул эле номергечи. Ооба. Бир гана сүрөт эмес, видеону да жиберсеңер болот. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, ушул номерге түздөн түз чыгып, өзүңүздөрдүн нараачылыктарыңыздарды селфи түрүндө же болбосо видео приколдордон жөнөтсөңүздөр болот. Ал киши жөн эле ушу Кыргызстанда болуп аткан көйгөйлөрдү чече бербестен бир аз жылмайып күлүп туруш керек. Жигиттер, мен ойлойм Бишкек шаарынын тургуну менен Бишкек шаарынын мэринин ортосунда кат жазышуусу баарыбыз үчүн кызык болот, ошону чогуу көрбөйлү. Албетте, мисалы элдин дайым эле соттун отурумдарына катыша бергенге мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан WhatsApp'тын ичинде бир клан ачып коюшту. Группа ачып коюшту.
ошол группада албетте маселенин баарын чечсе болот. Тиги соттолуучудан сурайт, кече сот отурумунан эмнеге келбей калдыңыз десе, тиги байке кечирип коесуңуз, кече мен балансымда акча жок эле, интернетке келе албай калдым деп. Кечеги 5 сом чечсе, 5 сом барып төлөсөм, ошо за услуга алып койду. Айып катардагы интернетке киргизбей коюшу да мүмкүн болсо болот да. Ошол чоң жаза болмок. Мына элестеткиле. Бир сутка интернетке өзгөчө жаштар, азыркы жаштар. Студенттер, мектеп окуучулар, азыр мына мисалы мектеп окуучусун сен эркиниңен 7 жылга ажыратабыз. Десе Же болбосо сени телефондон жана интернеттен 7 жылга ажыратабыз десе, мен ойлойм кээ бир жаштар эркининен ажырап кетет. Ооба. Такталат биринчи. Ошо отурган жерде Wi-Fi барбы, паролун айтып койгон. Тоскоолдуктардын эсебинен Кыргызстан эң эркин 100 өлкөнүн ичине кирбей калдык. Кыргыздын көрө албаштыгы. Ошо 100 өлкөгө ким кириптир анан? Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинде Эстония албетте 1-чи орунда турат экен. Ал эми бардык орундуктун ичинде 22-чи орунда. Казакстан 96, Тажикстан 108, Россия 111 экен. Биз 105 урматтуу достор. 105 Биз ошондо Тажикстандан эркин болуп атабыз. Казакстанга караганда бир аз чектелип атабыз. Эң негизгиси. Казакстанды карап турабыз да, Тажикстанды карап. Демек биз ортодо экенбиз да. Ортодобуз. Эркин деп дагы өтө эркинбиз деп дагы айта албайбыз. Бизден оозубуз жабык деп дагы айтсак туура эмес болуп калат. Ооба. Биздики эгемендүүлүк деген жакшы. Майрам деген жакшы. Сөз деген жакшы, бирок казактарга караганда эркиндигибиз азыраак экен, ошол жаман болуп атат да. Эми чыныгы эркиндик бул Казакстанда, урматтуу достор. Мына эли бир эле президент болсун деди, болду. Ооба, өзү өкмөттөрдүн кылып аткан ишин сындагың келбейби? Сындабай эле кой. Мен чын айткандачы. Мына ошол эркиндик. Жигиттер, жакында биз чоң майрамды майрамдадык. Айтканым, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү 31 августта 24 жашка толдук. Чын жүрөктөн бардык кыргызстандыктарды куттуктайбыз. Оба! Дал ошол майрамдан сиздер үчүн даярдалган атайын репортаж бар. Ошол репортажга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Саламатсыздарбы кесиптештер, бүгүн 31 август 2015 жыл Бишкектин Борбордук аянтында Кыргыз Республикасынын 24-чү эгемендүүлүк майрамын белгилеп жаткан учурубуз. Келиңиздер, анда биздин патриот, көз каранды жана эркин жарандарыбыздан бул майрам жөнүндө маалыматы бар бекенин аныктап алайлы. Кеттик анда. Айтсаңыз, бүгүн кандай майрам? Бүгүн Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн майрамы. Бүгүн эгемендүүлүк күнү деп атышат, анан жакшы деле билбейт. Ой, бүгүн түшүнбөй деле калдым. Сырмажы, бүгүн кандай майрам? Ошонусун билбеймин, эсимден чыгып калат. Кыргызстандын эгемендүүлүккө жетишкен күнү. Бүгүн Жеңиш жана эгемендүүлүк күнүбү ушундай. Биз эгемендүүлүктү канчанчы жыл алдык эле? 2009. 6 жыл болуп турду анан биз эгемендүү алганыбызга, Менин билгенимче ошол. 91 болсо Билбейм турат. 93 жылы или 91? 91? 91 жылы. Просто андан кийинирээк төрөлүп калдым ошо анча. 93 жылы. 93? Ошондо канча жыл өткөн болот? Билбейм канча жыл өткөн. Аны мен эсептеп атпайсың менден азыр. 98 жылы алганбызбы? 1931 жылы. Точно билбейт экенмин. 93, 1993, 31 августта алган. Сиз өзүңүздүн өлкөңүздүн патриотумун деп эсептейсизби? Ооба, мен билбейм, ал кызыкпайм мен. Анда жок деген Эгемендүүлүгүнүн майрамы. Бүгүн эгемендүүлүк күнү деп атышат, анан жакшы деле билбейт. Ой, бүгүн түшүнбөй деле калдым. Сырмажы, бүгүн кандай майрам? Ошонусун билбеймин, эсимден чыгып калат. Кыргызстандын эгемендүүлүккө жетишкен күнү. Бүгүн Жеңиш жана эгемендүүлүк күнүбү ушундай. Биз эгемендүүлүктү канчанчы жыл алдык эле? 2009. 6 жыл болуп турду анан биз эгемендүү алганыбызга, Менин билгенимче ошол. 91 болсо Билбейм турат. 93 жылы или 91? 91? 91 жылы. Просто андан кийинирээк төрөлүп калдым ошо анча. 93 жылы. 93? Ошондо канча жыл өткөн болот? Билбейм канча жыл өткөн. Аны мен эсептеп атпайсың менден азыр. 98 жылы алганбызбы? 1931 жылы. Точно билбейт экенмин. 93, 1993, 31 августта алган. Сиз өзүңүздүн өлкөңүздүн патриотумун деп эсептейсизби? Ооба, мен билбейм, ал кызыкпайм мен. Анда жок дегенде Кыргыз Республикасынын гимнин ырдап бербейсизби? Жок, эмне айтасыз азыр? Азыр башкандай эле уламай. Акмын
Qotur. Adı bile kısmen koşardı atma. Onu kalmadın mı? Akmen gülü. Arzam koştu. İyi akmen gülü. Askar olur talalar. Eli bizdin canı menen barabar. Sündür. Oy, sürdürdüm ya. Sündür sıkmayramın. Sönüp bütün şaşagan. Kırgızistan. Бул жакта таштандылар бар экен. Сиз өзүңүздүн патриоттугуңузду далилдеп, бул таштандыларды жыйнап көрөлү, э? Албетте, конечно. Келиңиз анда. Сүйүнчү. Ушунча кыргыздар чогулуптур. Сунчу. Бүгүн бизде эгемендүүлүк. The Daily Mirror билдирген боюнча Америкадагы 22 киши жашаган Дорсет Чакан шаарынын мэри болуп, 3 жашар бала Джеймс Торфас шайланган. Джеймс Башка айтканда тап. ошонто экен. Сөз эркиндиги деген ушу да. Тарыхта бул эң жаш мэр болуп аталган. Мына саясатта жаштарга жол берүү деген ушуну айтса болот. Добуш берер күнү талапкер өзүнүн шайлоочулар менен жолуккан күндө мен силерге убада берем, ар бириңиздерге бирден балмуздак деп айткан. Ушуна 22 балмуздак. Мына элге эмне керек? Бекер балмуздак керек. Мен ойлойм, алдыда келе жаткан шайлоодо биздин кыргызстандыктар бул маалыматты эске алат. Жок, бул маалыматтан кийин бизде мындай ой пайда болот да, биз мэрлерибизди жөн эле урушуп жүргөн болушубуз мүмкүн да. Мына башкалардын мэри менен иши деле жок экен го. Тескерисинче америкалыктар абдан жакшы ойлонуп иш кылышкан. Себеп дегенде мэр иштебей койсо, аны алып туруп бир чаап койсо болот. Ордунда калган таштанды үчүн. Мына сага жол үчүн ата деп. Мына бийбей калган жарыктар үчүн деп. Таштанды үчүн бакы чаап койчу экен. Шапалат. Жөнө бар, памперсин кийилди. Достор, сенсация. Кытайдын армиясында маймылдар кызмат өтө баштады. Кудай сактай көр. Чын элеби? Сакта. Барыс. Муну уккан дүйнө жүзүндөгү ар кайсы өлкөлөрдүн лидерлери, башчылары албетте коркушат. Анткени маймыл өзүнүн жүрүшү, турушу менен башкача кылып салышы мүмкүн да. Маймылдан бардык нерсени күтүп алат. Любой нерсени кылса алат, э? Бул күтпөгөн нерсе турат. Күтпөйт, билбейсиң аны стоять смирно. Зыңкый, тылтый деген сөздөр жок. Достор, эми Дарвиндин теориясын көрүп жатасыңар. Адам чынле, бакыт чынле маймылдан жаралып турма. Атаң көр. Мен апаман жаралгам. Менимче бул аскер иштериндеги жаңы бурулуш болот. Себеби мындан кийин өнүгүү дал ушул нукта жаныбарлар менен болгон нукта кетиши мүмкүн. Башкача айтканда, флотто атайын даярдалган түлендер, авиацияда бомбалоочу чыйырчыктар пайда болуп калабы? Теманы албетте улантабыз. Кытай армиясы маймылдарды аскер кызматына алды. Албетте маймылдар аскер албетте майданын чымчыктардан коргойт экен. Болгондо да чымчыктардын уяларын баарын бузат экен. Себеп дегенде чымчыктар жанакы самолеттардын турбиналарына абдан ыңгайсыздык алып келип, кээ бир самолеттер учуп калат экен. Анан маймылдарга кызматы үчүн жүгөрү менен же болбосо башка өсүмдүктөр менен айлык акысын төлөп берет экен. Банан менен премия өрөө. Чын айтканда бул чымчыктардын да жөнөкөй чымчык эмес болуш керек. Бул жана Түндүк Кореянын камикадзе деген чымчыктар болуш керек. Турбина кырып кеткенче. Жайлап отурду. Энгри Берс. Өңдөрдөн да боз чымчыктарбы? Кызылсыз айранга. Болгондо да контракт боюнча ар бир маймыл күнүнө 12ден уя бузат экен. Элестеткиле биздин өлкөбүзгө ушу жаныбарларды ала баштасак эмне болот?
Бизде кочкорлор бармак. жоокер качкор. Жоокер качкор. Эмнеге болбойт? Достойный кочкор. Кочкор деген бул шпион жаныбар. Туурабы? Кочкорду шпион деп ким айта алат? Эч ким айта албайт. Маймыл гана айта алат. Маймыл айтат. Маймыл эле аны билет. Сен кочкор шпионсуң. Мен билем Десе кочкорго. Маймыл. Маймыл. Сүзөм азыр сени. Маймыл деп. Өпкөң сүзөм. Өпкөңдү именно. Өпкөң үзөм эмес, сүзөм. Дагы бир жаңылыктардан азыркы учурда королордун алдында пайда болгон жазуулардан адамдар көп нааразы боло баштаптыр. Эмнеден улам нааразы болот? Азыркы учурда Кыргызстаныбызда, өлкөбүздө королорду жарык кылуу долбоору менен бекер долбоор. Алар келип свет коюп беришет. Анан ошо светти орноткондон кийин ким коюп кеткенин жана бузулуп кала турган болсо кимге кайрыларын жазып койгон экен. Өзүнчө эле свет аке го. Тургундарга ошол жазуулар жакпай калды. Ал тургай алардын өсүнөн боюп кетиптир. Кызык, эми Бишкектин бардык эле киребериштеринде, үйлөрдүн киребериштеринде ар кандай жазуулар бар дейм. Ал жашоочулар тууралуу ошол жерде жашаган айрым Коля тигиндейсиң, Аселе мындайсың. Ошо андайларды көрбөйт алар. Аларды көрбөйт. Ошондо мындай да, мурун жарык жок болчу да. Ошол жарык жок болгон үчүн андай жазуулар Жарык болгондо көрүнүп калат анын баары. Мен буга жеке каршымын. Анткени себеби илгери деген кызың менен кетип баратсаң, кородон бойлоп баратсаң, караңгыда узатып бетинен өп, мындай кол кармашып кетишең. Азыр бүт баары жарык болуп калды. Мен буга каршымын. Албетте андай караңгы короолордо элдер эмнени гана кылган жок. Эми азыр баардык жер жарык болуп атса, кызыгы да кетип калышы мүмкүн да. Азыр өткөндөгү президенттик шайлоо сымалда интрига жок. Мурун караңгы короодо келе жатканда азыр эмне эле болуп кетти деп коркчу элек. Азыр такыр интрига өлдү, кызыгы жок. Бардыгы түшүнүктүү болуп калды. Анан дагы азыр жарык болгон себептен улам кылмыш да азаят да. Ошо милиция кызматкерлери жумушу азаят, жумушу жок отуруп калат, отуруп тамак жей берет, семирет. Анан аларга жаңы форма тигиш керек. Ал форманы тигиш чыгымбы? Чыгым. Анда тил табышалы анда. Жарыктарды алып салалы, жазуулар көрүнбөй калат, жашоо көңүлдүүрөөк болот. Сиз ыраазы, биз ыраазы. Билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева мектеп администрациялары мектеп формасын сатпашы керек деген буйрук чыгарды. Мектеп формасы боюнча албетте даттануулар абдан көп болуп тур. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева Бишкек шаарындагы билим берүү мекемелеринин администрациясы менен жолугуп тур. Албетте басма сөз кызматы бизге билдирди. Эскерте кетсек, стандартта 50дөн ашун мектеп формасы бар экен. Түрү бар. Ооба. Ар кандай? Мектеп администрациясы ата-энелердин албетте макулдугу менен алардын бирин тандап алышы мүмкүн экен. Чынын айтканда форма болот экенби же болбойт экенби? Тоотор жерде. Анын тарыхы мындай Бакубай. Кыргыз Республикасынын мурдагы билим берүү министри тарабынан кол коюлуп, министрликтин өткөн жылкы буйругу менен киргизилген кызгыл пиджактуу форма бирдиктүү мектеп формасы эмес деп табылды. Азыр болсо форманын бул түрү башка мектеп формалары сыяктуу эле баягы үстү ак асты кара мектеп администрациялар жана ата-энелер комитеттери тарабынан бирге тандалып алынат имиш. Башкача айтканда, былтыр бир форма болгон болсо, быйылкысы каалаганыңарды кийип келгиле десе, эмдиги жылы эптеп эле бирдеме кийип келсеңер болду деп айтышы мүмкүн. 2 жылдан кийин болсо мектепке келип турсаңар эле болду. Окубасаңар деле ага деле макулбуз. 3 жылдан кийин Кудай буйрса минтип калат экен да. Окуйсуңбу же окубайсыңбы депчи. Акыр аягында бала мектепке эмне менен барары маанилүү эмес, ал эмне менен келери маанилүү болот да. Эми эң негизгиси мектеп формасын бала мектептен алып келбейт, ал деген билим алып келиш керек. Эң башкысы балаңыз 2-2-ни кошкондо 4 дегенди билгени эң маанилүү. Анын түсү кочкул кызыл болобу, үстү ак, асты кара болобу, бул эч айырмасы жок, урматтуу достор. Сүйүнчү урматтуу достор, бизде конокто дизайнер, стилист, тайквандист Замира Молдошева. Кол чабуу! Ачуу, тең койсун. Биртишке бак тең койсун. Жок, бизде дагы бир сүйүнчү бар. Замира эжекебиз, Кудай буйруса, кош бойлуу. Бизде дагы бир сүйүнчү бар. Урмат Үсенов буйруса, көз ачык.
Бизде дагы бир жаңылык бар. Аны жөн койлу. Аны деген Замир эже окуп койсун. Ооба. Замир эже кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Мен байкашымча жанында отурам, көзүм ачык эмес. Эми көзүм ачык. Замир эже жаңылык менен келиптир. Ошол жаңылыкты мүмкүнчүлүк берейин. Замир эже окуп койсоңуз болот, кааласаңыз окуп турган айтсаңыз болот. Дүйнөлүк миссис конкурсуна катышыптыр биздин кызыбыз Таңсулуу Өмүрзакова. Ошол миссис Сулуу деген титулуна ээ болуптур. Кол чабуулар. Кол чабуулар. Эми бул ошондо бул титул эң негизги титулбу? жок. Эң негизги титул бул Конокко келдиң, айла жок, мен көтөрүп кет деген вариант. Жол кириң аттап кетти. Анча деле эмес да. жок, Мен бул титулду 17 жашында алгам деп. Миссис Сулуу деген негизи бул номинациялардын арасынан бир жакшы номинация. Кызыктыруучу бул сыйлык. Кызыктыруучу сыйлык. Бизде ушундай бул Минскте өтүптүр. Бизде бар ушундай конкурс, миссис. Ооба, бактан утуп кетип анан чакка кеткен. Көрдү, мен Минсктин акценти. Түштүк Минск да. Баарыбыз ошоп келгенбиз. Көрүп кетебиз азыр, көрүп кетебиз. Бактан баары тең ушундай алып утуп, ошондо миссис Бияктан утуп анан кийин Бактан сөзөң миссисти аласың да. жок. Бактан деп сүйлөсөң сен Минсктин гражданины болосуң. жок, бияктан уткандан ошол жака барат да. Аткели калыстар тоон жетекчиси бәпті. Байкаш боюнча мисс конкурстары тим эле көп да. Ай сайын. Ай сайын. Бир айда 47 мисс өткөрүлөт. Элестет бир айда эмес. Айта бериңиз. Айтышпаңыз. Бизде так маалымат бар. Урматтуу миссис. Тиги ошо көрө албайсыңар дегенчи. Бир жылда болгон эле бир 4-5 эле өтөт. Бирок 4-5 эле. Бирок бул негизи өтүп турган нерсе жакшы, бул эмне деп айтат. Бул жана кыздар ошол эле жана клубтарга барбай, кичине эми бир нерсе болсо дагы колдору бош. Ар бир сулуулук конкурсунан кийин автопати клуб келди. Кайсы бизде уюштурган балким коомбу, уюмбу эмгегин сиз баалай аласыз. Учурда келесиз. Азыркы учурда болсо мен негизи миске катыша алган эмесмин, катышкан эмесмин, себеби Кудай мага бой бербей коюптур. Катышпайм дагы деп коесуз. Мен катышпайм да. Бойфрендпи? Боюмду кыскараак кылып коюптур. Бирок бой канчадан өйдө болуш керек? 172ден өйдө болуш керек. Сиздики 171,5 да? Жок, 5 сантиметр жетпей калды. 5 сантиметр. Жок, чоң эмес да дагы. Ал жок, бул 5 сантиметр жетпегени, бул 15 сантиметр кийгенден кийин. Ошондон кийин да жетпей калат. Анда 20 кийиш керек болчу. 20 кий болгондо. Өзүң да астыга басып каласың, э? Бүтүн артында. Таяк жүрөм. Чыгырыктар бе басып. Негизи мен өзүңөр билесиңер, бул конкурс кыйынмын деп койсуң. Сулуу. Эми кийин экен мен билет. Мага жетиш абдан. Тэквондону мыктымайсың. Алтынчыдан кара пояс. Мага жетиш оор, мен Lexus айдайм. Спорт режимде. Мен сүйлөтөсүңөрчү, Айтыңыз. Сүйлөгөнгө келдим. Тартып алалы. Сиз ырдабайсызбы? Жок. Бир караганда окшоп кеткен. Замир мен сескенdim. Заткайым деп коелу. Жашы. Анан Замир берде жанталаш керек бул узо. сөз бербет керек ошо. Биз айлыкты ошондон алабыз. Ким көбүрөөк сүйлөсө. Мен бүгүн Ата калсаң 2ден камера кармоочот. Эмне деп аттым эле? Мен кыйынга келген. Мен кыйын болчумун да, анан кыйындан кийин негизи азыркы өткөрүп аткан конкурстарды чын эле көп, ошонун арасынан айтып атпаймынбы? Дүйнөлүк аренага чыга турган эле конкурсту таандап туруп кыздар катышса, ошондо жакшы болот. Мисалы үчүн азыр Рыскүл Намазбекова деген кыз ошо дүйнөлүк аренадага жалгыз ошол кыз алып чыгат. Арендага? Аренага. Кыздар арендагабы? Жок. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна келип жетти. Сүйүнчү долбоорун буюрса бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламат калыңыздар. Ар жумада ардактуу достор, жалаң жакшы жаңылыктар менен кезигели. Сүйүнчү долбооруна сүйүнчүсү менен гана келип силерди баардыгыңарды кубандырып турсун. Ооба, көрүшкөнчө саламат калыңыздар. Замир эже сүйүнчүсү менен келди. Канаке.